Гав-гав. Уважаемый Садыр Нур... Борс. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бул кайра эле мен, Ринат, клубдун негиздөөчүлөрүнүн бири. Биздин кербен аман-эсен жолун улап, ууру кески жакындабасын деп үрүп жаткан баягы итмин. Ушуну белгилеп өткөнүңүз үчүн рахмат. Биздин Темиров Лайф менен бирге даярдаган Барс Академиясы тууралуу иликтөөбүзгө ушундай ыкчам реакцияңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиргим келет. Сиз эртеси эле ишемби күнү жооп бердиңиз. Биздин тентек журналисттер аны жума күнү кечине чыгарган. Иликтөө жарыяланган убакыт сизге ыңгайсыздык жараткан болсо, кечирим сурайм. Сиздин кол алдыңызда иштегендер биздин суроолорубузга иликтөө жарыяланганга чейин эле ушундай ыкчамдык менен жооп берип койсо сонун болмок. Балким биз өтө эле көп сурап жаткандырбыз. Кандай болгондо да иликтөө чыккандан кийин деле жооп бергениңиз жакшы болду. Бул эч нерсеге карабастан бийлик менен журналисттердин ортосундагы диалог бар экенин көрсөтүп турат. Бул абдан жакшы көрүнүш. Мындай иликтөөлөрдүн көбүрөөк болушун кааласаңыз, бизге туруктуу колдоо көрсөтсөңүз болот. Patreonго шилтеме баяндоодо. Эми акыркы пунктунан баштап жооп берейин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мага курулуш менен алектенүүнү сунуштап жатасыз. Тилекке каршы мен бул сунушуңуздан баш тартууга аргасызмын. Мен кура албайм жана ар ким өз иши менен алектениши керек деп эсептейм. Мен эмне кыла алам? Коддорду жазып, нейро түйүндөр менен иштей алам. Мен Кыргызстанда шайлоодогу байкоочуларды координациялоого жардам бере турган программалык камсыздандыруу түзө алам деп кыялдангам. Биз аны түздүк. Аны Кыргызстанда гана эмес, Венгрияда, Польшада, Зимбабведе, Түндүк Македонияда колдонушту. Бирок программанын Кыргызстанда өнүгүшүн каалаган болчумун. Болгон жок. Албетте, бул багытта ишти токтотпойм. Бирок башка өлкөдө улантууга аргасызмын. Иликтөөнү өзү Кыргызстандан депортацияланып, аялы түрмөгө камалган Болот Темиров менен бирге даярдаганбыз. Анын тагдырын кайталагым келбей турат. Мен бүтүрүүчүлөрү Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө мыкты жымыкаларды түптөй алган, эл аралык сыйлыктарды ала турган журналистика мектеби жөнүндө кыялдангам. Бизде мындай мектеп болгон. Биз сыйлыктарды алып, жымыкаларды ачып келгенбиз. Бирок сиздин келишиңиз менен мунун баары бузулду. Бизге келген студент эшикте аттабай жатып, УКМКнын аңдуусуна кабылышын каалабайм. Жаңы студенттерди мындай коркунучка кептөө бул акылсыздык. Бирок мен Кыргызстан таланттардын өлкөсү экенине жана Бишкектеги эң престиждүү, абасы таза районго турак жайларды куруу сунушуңузга сүйүнүп макул боло турган көптөгөн адамдар менен компаниялар бар экенине ишенем. Тилекке каршы тендер өткөрүлгөнү тууралуу иликтөөдө айтылган жер тилкеси курулуш компанияларына кандайдыр бир ачык атаандаштык жол менен бөлүнүп берилгени жөнүндө эч кандай маалымат көргөн жокпуз. Мындан улам курулуш үчүн жер тилкеси тек гана Камчыбек Ташиев экөөңүздөргө байланышы бар курулушчуларга берилген деген ойдо калдык. Эгер сиз муну төгүндөп өткөрүлгөн тендер тууралуу кандайдыр бир маалымат бере алсаңыз, биз кубанат элек. Анткени сиз берген жообуңузда тендер боюнча кеп козгобой, бизге курулуш менен алектенүүнү сунуштап жатасыз. Эми падышанын уулдарына келсек. Биздин футбол боюнча улуттук курамада хандын балдары жок, боло элек. Анткени Кыргызстанда бактыга жараша азырынча падыша да, падышалар да жок. Бирок биздин жаштар курамабызда Ташиевдин баласы бар. Ал дээрлик дароо эле капитан жана негизги курамдагы борбордук коргоочу болуп калды. Азия кубогундагы алгачкы оюндун биринчи жарым бөлүгүндө эле Кыргыз курамасынын дарбазасына 4 гол кирди. Ташиевдин уулу сары айып кагазын алып, тыныгуудан кийин машыктыруучу аны алмаштырды. Адатта капитандар менен коргоочуларды жөн эле алмаштыра беришпейт. Бирок мында эмнегедир башкача чечим болду. Бул окуялар сиздин айткандарыңыз менен көп дал келбей жатат. Мен өзүм футболду өтө жакшы түшүнө бербейм. Бирок бул мага кызыктай сезилип жатат. Буга көрүүчүлөр комментарийлерде баа беришет деп ойлойм. Эми эң негизги суроого келсек. Сиз Барс Академиясы менен анын айланасына курула турган коммерциялык турак жайларды Кыргызстанга эбегейсиз пайда алып келе турган социалдык долбоорлор деп атап, академияда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары да машыгаларын айтып жатасыз. Билесизби? Мен сизге ишенем. Же жок дегенде абдан ишенгим келет. Бирок бизди да түшүнсөңүз, баалуу жер тилкеси тендерсиз эле Ташиев экөөңүздөргө байланышы бар компанияларга өтүп жатканын көрүп турабыз. Барсадагы окуу үчүн асман чапчаган суммалар суралууда. Эң таланттуу балдарды акысыз окутабыз деп убада берип жатышат. Бирок таланттууларды тандоо 11 жаш курактагылардын арасында жүргүзүлсө, машыгуулар 6 жаштан башталат. Ага чейинки 5 жыл үчүн ким төлөйт? Анан албетте, көз карандысыз журналисттер катары биз бул суроолорду беребиз.
иликтөө жарыяланганга чейин, жарыяланып жатканда жана андан кийин. Анткени сизге көбүрөөк ыктаган ЖМКлар муну кылышпайт. Мына ошондуктан биз көз карандысыз журналисттер катары бул долбоордун артында чындап эле жакшы ниеттер болушу мүмкүн экенин эске алууну жана сизге карата акырына чейин адилеттүү болууну каалайбыз. Эгер академия реалдуу социалдык пайда алып келип жатканын көрсөк, биз ал жөнүндө сөзсүз жазабыз. Унутуп калбаш үчүн атайын баракча ачабыз. Ага шилтеме баяндоодо болот. Ал жерге биз азырынча жооп бере элек бардык суроолорду жазабыз. Ошондой эле убакыттын өтүшү менен аларга кантип жооп берүүгө болоруна көз салып турабыз. Биз байкоо салып, кийин кайрыла турган негизги суроолор төмөнкүлөр. Барселонаны кура турган компанияларды ким жана кантип тандаган? Эмнеге сынак болгон эмес? Эмнеге Барселона курула турган баалуу жер компанияларга сатылбастан ижарага берилди? Алар ижара үчүн канча акча төлөшөт? Эмнеге Барселона деген аталыштагы коммерциялык турак жайды куруп жаткан компаниялар салыктан бошотулду? Барса академиясынын Кыргызстандагы социалдык маанилүүлүгү ырасталдыбы? Азыр 11 жаштан баштап канча таланттуу бала акысыз машыгып жатат жана алар кандай тандалган? Алар чынында эле аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарыбы? 6 жаштан 11 жашка чейинки курактагы таланттуу балдардын Барсадагы машыгуусу кандай болот? Алардын машыгуусуна да субсидия берилеби? Барселонанын элиталык турак жайларындагы батирлерди сатуудан түшкөн акча кайда кетет? Убадалагандай социалдык объектилергеби же жеке колдоргобу? Курулуш жана академиялардын иши ачык айкынбы? Академиянын каржысы, курулушу жана кирешелердин бөлүштүрүлүшү боюнча отчеттуулук барбы? Убакыттын өтүшү менен аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын академияда машыгууга болгон мүмкүнчүлүктөрү кеңейип жатабы? Же ал элиталык жабык жайга айландыбы? Академия иштеп баштагандан кийин биз бул суроолорго бир нече ай, балким жарым жылда бир кайрылып турабыз. Эгерде сиз өзүңүз же кол алдыңызда иштеген кызматкерлер бул суроолорго азыр же кийинчерээк каалаган убактыңарда жооп бергиңер келсе, биз ал жоопторду курулуш компанияларынын жана буга байланышы бар жактардын комментарийлерин сүйүүнү менен жарыялайбыз. Келечекте бул баракча кимибиздики туура болгонун көрсөтөт. Биз бул теманы жылнаамада белгилеп койдук жана ага сөзсүз кайрылабыз. Анан сураныч: бул жеке инвестициялар, каражаттын кандай сарпталып жатканы инвесторлордун гана иши деп айтпаңыз. Сиз муну өзүңүз социалдык долбоор деп атабадыңыз беле? Мамлекет бул үчүн эң жакшы жерди бөлүп бергенин баары эле түшүнүп турат. Кыргызстандын эли ал жерди ушундай маанилүү долбоорду ишке ашыруу үчүн бөлүп бергенден кийин анын аткарылышын көзөмөлдөөгө, ачык айкындуулукту талап кылууга жана жогорудагы суроолорго жоопторду күтүүгө биздин толук укугубуз бар. Мен дагы деле үрө берем деп убада берем. Борс. Биздин кербен токтобой жолун улашы үчүн. Сиз дагы туруктуу колдоо көрсөтүү менен биздин кербендин кыймылына жардам бере аласыз. Жазылуу үчүн шилтеме видеонун баяндоосунда. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.